Супер инфо гезитинин жаңы санында. Эмгек сөзсүз бааланарына ишендим дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин намы ыйгарылган Ырчы Кенже Дүйшеева. Эстрада жылдызы менен эркин темада кызыктуу маек курдук. Өзгөчө үнү менен элдин эсинде калган Ырчы Орунбасар Кызалаков 58 жашында дүйнө салды. Ал өзгөчө талантка ээ, бирок мүнөзү оор болчу дешет Ырчынын санаалаштары. Белгилүү диджей, ырчы, телеалпароочу жана тамада Чыңгыз Мырзаевди эми улакчы катарында көрөбүзбү? Көк бөрүнүн өзүнө тартып турган сыйкыр күчү бар экен дейт ал. 1 килограмм таш жуткан 5 жашар бала. Рентгенолог кесибинин күнгөй тескейи, өзгөчөлүгү, кызыктуу окуялар менен бөлүшөт. АКШ менен Ирандын тирешине себеп болгон Касем Сулеймани деген ким? Дүйнө согуштун оозунда турабы? Аза күнү жилик үчүн таарынгандар же адамды акыркы сапарга узатуудагы кыргыз элинин ашкери ысырапкорчулугун талкуулайбыз. Дайыма чарчаңкы жүрүп, шалдырап, ишке көңүлүңүз жокпу? Анда өнөкөт чарчоодон жабыркап жатасыз. Эндокринологдун кеңешин угуңуз. Кореяда зордукчу атыккан атактуулар же Корея жылдыздарынын көчөгү артындагы эл билбеген окуялары. Ананас ашыкча салмактан арылууга жардамчы. Бул жемиштен тамак, салат жана токой жасоо сырларын үйрөтөбүз. Баткенде 31 жаштагы жигит аялын сабап өлтүрдү деп шектелип кармалды. Каза тапкан келин 27 гана жашта болгон. Каргаша тууралуу үй бүлөнүн жакындары айтып беришти. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.